Саламатсыздарбы, сиздер менен бирге Астра Сабирова. Мен азыр Фаберлик компаниясында өзүмдүн личный кабинетке кантип через Сбербанк онлайн акча төлөсөк болот, ошону мен көрсөтүп кетмекчимин. Өзүңүздөрдүн Сбербанк онлайныңыздар ошол телефондо болсо телефонуңуздардан кирсеңиздер болот, планшет болсо планшеттен кирсеңиздер болот. Биз киребиз Сбербанк онлайнга. Паролубузду терип кирдик. Эми бул жерде биз платежи дегенди басабыз. Басканда бизге бул жерден остальные деген жерди бассаңар болот. Бул жерге жазабыз. Фаберлик деп жазабыз. Поиск кылабыз. Русчада жазып койсок, ушинтип чыгып калат. Биз Фаберлик оплата товаров дегенди басып киребиз. Бул жерде бизде номер консультантты жазышыбыз керек. Өзүбүздүн номер консультантты жазабыз. Өзүбүздүн телефонубузга биз регистрация болгон учурда компаниядан регистрацион номер келет. Ошол өзүбүздүн личный кабинетке кирип жаткан регистрацион номерибизди жазабыз. Мен өзүмкүн жазамыз, сиздер өзүңүздөрдүн жазыңыздар. Жаздык, текшерип алабыз. Өзүмкүн жаздым, баардыгын жакшылап текшерип алыңыздар. Продолжить деп басабыз. Бул жерге биз суммасын жазабыз. Продолжить кылабыз. Комиссиясы албайт экен, комиссия бул жерде. Эми подтверждение платежуну кылсак болот. Номер консультантты жакшылап текшерип алыңыздар. Себеби эгер туура эмес салып алсаңыздар, личный кабинетиңиздерге түшпөй калышы мүмкүн. Жакшылап текшерип алыңыздар. Подтвердить кылабыз. Подтвердить кылдык. Платежубуз төлөндү. Өзүбүздүн главный экраныбызга келсек болот. Мына ушундай ыкма менен өзүңүздөр через Сбербанк онлайн төлөп алсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар. Менин каналыма подписка болуңуздар. Менин жаңы чыккан видеолорумду көрүп туруңуздар.